Силер менен биз адабий окуу сабагын өтөбүз, балдар. Баардыгыңар учурдан пайдаланып, ата-энеңерди жакшы көрүүңөрдү айткыла, бир туугандарыңар менен ынтымакта болгула. Баарыңар маанайыңарды көтөрүп, сабакты баштайбыз. Анда алтын эрежени эсиңерге сактагыла. Сабакта тынч отуруп, көңүл коюп уккула. Өткөн сабакта биз силер менен акылдуу бала өз шаарын кантип сактап калды деген теманы өткөнбүз. Хандын аты ким эле? Алеке хан экен, азаматсыңар, балдар. Аксакалдар баланы эмне дешти биринчи көргөндө? Акылсыз бала деп ойлошту бардыгы. Бала эмнелерди алып жөнөдү Алеке хандын алдына? Азаматсыңар, чоң төө менен карыган текени алып жөнөптүр. 17 апрель акылдуу бала өзүнүн шаарын кантип сактап калды деген теманын экинчи бөлүгүн өтөбүз. Окуя мындан ары кандай уланат, баарыбыз көңүл коюп угабыз, балдар. Бардыгыңар китепти карап тургула. Аксакал карыялар баланы төөгө мингизишип, сакалы узун, карыган текени жетелетип, шаардын дарбазасынан чыгарып жиберишет. Анын алдына ушундай элчи келип турганын көргөндө Алеке аң-таң калып, шаарыңарда эстүү баштуу карыялардан же чоң киши калбай калганбы деп Алеке каарын төгөт. Бала эч тайманбастан жай баракат туруп, эгерде чоң десеңиз төө менен, сакалдуу десеңиз теке менен сүйлөшүңүз. Анткени биздин шаарыбыздагы эң чоңу төө, эң сакалдуусу ушул теке. Ал эми кичине менен аңгемелешүүгө ыраазы болсоңуз, анда мени менен сүйлөшүңүз, дейт. Каардуу Алеке баланы чукугандай буйдаланбастан жооп бергенине күлүп: "Сен тайманбаган акылдуу бала экенсиң. Менден эмнени күтөсүң? Сен сураганыңды берем", дейт. "Мен төөмдү соем, анан терисин ичке кылып, көктөй кылып, тилип, улаштырам да шаарымды курчайм. Анын ичине канчалык жер батса, ошону мага белек кылып берсеңиз болду", дейт бала. Алеке макул болот. Бала төөнү сойдуруп, терисин сыйрытып, ичке кылып тилдирди. Анан алардын учтарын улаштырып, шаарды айланта курчады. Баягы жип шаарды толук курчаганга жетти. Тайманбаган акылдуу бала өз шаарын жоого чаптырбай, ушинтип аман сактап калган экен. Силер дагы китептен окугула. Окуп, суроолорго жооп жазгыла. Эгерде силер ушул акылдуу баланын ордунда болсоңор, эмне кылмаксыңар? Оюңарды толуктап жазгыла. Саламатта болгула, балдар.